кийимге турмушка чыгасың десе мугалимге дегенге чейин токтобойбуз. Биздин бүгүнкү тема Америка Кошмо Штаттары. Теманын эң эле маанилүү бөлүгү бул дүйнөлүк экономикалык кризис. Айлыгынан түйшүгү көп кесипти аркалоо бүгүнкү күндө оор маселе. 25 жаштагы Арген Шерматов тарых адистигин аяктап, 4 жылдан бери жаш муунга билим берип келет. Айтымында өзү жашаган айылда иштөөгө орун жок. Күн сайын 25 чакырым жол жүрүп, Жалалабад шаарына келип кетет. Ишмердүүлүгүн 4700 сом менен баштаган мугалим алган баянасын жашоо шартка жеткирүү мүмкүн эмес дейт. Ага ылайык жеке менчик мектептен да кошумча жумуш тапкан. Азыркы учурда мен ошол көрө иштешке туура келет, анткени айлык негизи мындай жашоого салыштырганда жетпейт мугалимдики. Ошондуктан жеке мектептен, анан ошо мамлекеттик мектепте эки жакта иштеп жүрөбүз. Бирок ошол насип эткен экен мугалим кесибине өтүшүм мындай ата кесиптен себеп болуп калды. Ошондуктан аркалап ошо ата кесипти азыркы күндө ошо балдарга билим беребиз. Бирок мугалим болуп иштегенден кийин мен өкүнбөй калдым кайра мугалим болгоныма. Новые слова. Кто читает новые слова? Жашоо деңгээли өзгөрүп, мугалимдердин тапканы керектөө деңгээлине карандабай калды. Мугалимдерге карата социалдык колдоо дагы талаптагыдай эмес. Алардын эмгек акысы да көп жылдан бери биринчи жолу 2019 жылы 30% жогорулаган. Ошентсе да алардын орточо маянасы 10-12 миңдин тегерегинде. Көп жылдык тажрыйба алуулардын да эмгек акысы көңүл жылытпайт. Мугалимди социалдык жактан колдоо чаралары мугалимдин статусу жөнүндө мыйзамда каралган. Бул иштер жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Бирок жергиликтүү бийликтин көбү өздөрү республиканын дотациясында олтурат. Ага карабай өмүр бою ушул кесиптин ысык суугуна чыдаган кесипкөй мугалимдер мектепти кармап турат. Мен ушул мектепте 37 жылдан бери иштеп атамын. Химия сабагынан сабак беремин. Балдар менен иштешим өтө татаал. Азыркы күндө андан да бетер болду. Биз пенсияга чыккан учурда бир ошо бухгалтерияда иштеген инилерим айтып калды да, деди, мугалимдер 40 жыл иштеген эжеке менен үйдө отурган аял экөөнүн тең пенсиялары бирдей болуп 2000ден чыкты деди. Мамлекет мугалимди коомдогу эң абройлуу кесиптин катары урматтап, камкордукка алуу керек деген менен чынында алар колдоо көрбөй келген. Адистердин айтымында айлык маянанын аздыгы билим сапатына да терс таасирин тийгизет. Мындан улам кечээ эл өкүлдөрү да курамы өзгөргөн министрлер кабинетине мугалимдердин айлыгы жогорулайбы деген суроо узаткан. Улуттун сапаты билим берүү системасына байланыштуу. Мугалимдердин сапаты, билим деңгээли өзү айлыгы төмөн болсо, биз алардан талап кылышыбыз кыйын да. Балдарды келечекте билим балдар, сапаттуу балдарды чыгаруу үчүн биринчи кезекте мугалимдерге көңүл буруш керек. Эң айлыгы аз мугалимдерге 12 000 болуп атат орточо айлык. Бул кандай болот bu? Берилген суроого Акылбек Жапаров жооп берип, ал 2022 жылды мугалим, дарыгер жана маданият кызматкерлеринин маянасын жогорулатуудан баштаарын айтты. Ошондой эле ал кимге турмушка чыгасың десе, мугалимге деген деңгээлге чейин чыгаруу планы бар экенин билдирди. Жапаровдун сөзүнө ишенсек, келерки жылдан тартып мугалимдердин маянасы 2 эсе жогорулайт. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич 2 эсе айлыгын көтөрөсүң деген тапшырма берген. Салыктын эсебинен гана зарплата, пенсия, пособие көтөрүлөт. Бизге мүмкүнчүлүк берсеңиздер, биринчи кварталдын динамикасын байкап көрүп, эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, биринчи эле мугалимдердикин көтөрөбүз. Биз кийимге турмушка чыгасың десе, мугалимге дегенге чейин токтобойбуз. Рахмат. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, Кыргызстанда бала бакчадан баштап жогорку окуу жайларды кошкондо 4 миңден ашык билим берүү мекемеси бар. Аларда 113 миңден ашык мугалим иштейт. Быйылкы жылда мектептерге педагогикалык окуу жайын бүтүргөн 1,5 миңден ашык жаш мугалим бөлүндү. Алардын канчасы мектепке туруктуу байырлайт айтуу кыйын. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалалабад.